Эненин жүрөгүн сыздатып балаңыз камалат деп жалган маалымат берип акча талап кылган кыздар кармалды. Таласта өтө катуу шамал болуп көп кабаттуу үйдүн чатырын учуруп кетти. Ош шаарынын казысы кармалды. Азыркы учурда ийдиктөөлөр жүрүүдө. Эми бул жагын көрсөңүз таң калбай кое албайсыз. Такыр эле знактарды билбеген мая кызматкерлери пайда болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Таласта катуу шамал көп кабаттуу үйдүн чатырын учуруп кетти. Талас шаарында болгон катуу шамалдын кесепетинен көп кабаттуу турак үйдүн чатыры учуп кеткен. Окуя ырааты боюнча тиешелүү кызматтар жеринде иш алып барып жатышат. Катталган кырсыктан эч ким жабыркаган эмес. Балаңыз камалат. Ошто уулу абакта жаткан энени алдоого аракет кылгандар кармалды. Ошто баласы абакта жаткан аялды уулуңузду чыгарып беребиз деп алдап акча алган шылуун кыздар кармалды. Жабырлануучунун милицияга берген маалыматына караганда белгисиз эки аял анын уулун түрмөдөн чыгарып беребиз деп бал тилиге салып 40 000 сом жана 6 000 доллар сурашкан. Алар сот менен жакшы экенин айтып 40 000 сомду өздөрү, ал эми 6 000 долларды сот тармагында иштеген Руслан аттуу адамга берерин айтышкан. Аялды баласын чыгарып албаса узак мөөнөткө камалып кетерин айтып коркутушкан. Кийин 6 000 долларды 4 000ге түшүрүшкөн. Арыз милицияга түшкөн соң тартип сакчылары шылуундардын 22 жана 21 жаштагы кыздар экенин аныктап чыгышкан. Тергөөдө алардын сот тармагына эч тиешеси жок экени такталган. Милиция эки кызды жабырлануучудан акча алып, Руслан аттуу кишиге берип жатканына кармаган. Өзүн сот тармагында тайсердүү адам кылып көрсөткөн Руслан 1 февралдан бери Кара Суу райондук милиция тарабынан изделип жатканы аныкталган. Бардыгы кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ош шаарынын казысы кармалды. Ош шаардык мусулмандар казысынын башчысы Мирлан Токтомушев укук коргоо органдары тарабынан кармалганы кабарланды. Бул тууралуу медиа өздүк булактарына таянып жазды. Шаардык казыяттан маалыматтар астап, себебин билбей турганын кошумчалады. Күч органдары бул боюнча комментарий бере элек. Мирлан Ажы Токтомушев Ош шаарынын казысы болуп 2023 жылдын 29 январында дайындалган. Ага чейин жетекчинин орун басары болуп турган 45 жаштагы Токтомушев Ош облусунун Кара-Кулжа районунун Ылай-Тала айылынан болот, кесиби боюнча юрист. Булак Карша медиа. Жол эрежелерин билбеген майя кызматкерлери. Кыргызстандык социалдык тармактарда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери жол эрежелерин так билбей калган учур тартылган видео кеңири тарап жатат. Видеодо жарандык активисттер жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлерине ар кандай жол белгилеринин маанисин айтып берүүнү сунушташат. Бирок айрым инспекторлор түшүнүксүз жооп берип, кээ бирлери таптакыр жооп бере албай калган учурлар катталган. Бул көрүнүш социалдык тармактарда катуу сынга алынып, интернет колдонуучулар жол эрежесин көзөмөлдөгөн кызматкерлер биринчи кезекте өздөрү так билиши керек деген пикирлерин билдиришти. Окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, тиешелүү органдардын реакциясы күтүлүүдө. Машина? Круговой развод? Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кыргыз туусу жана герб менен кооздолгон үй соц тармакта талкуу жаратты.
Социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган видеодо өз үйүн мекенчилик менен кооздогону көрүүчүлөрдү таң калтырды. Үйдүн сырты кызыл кирпич менен жасалгаланып, терезелери жана коросу улуттук түстөр менен чөкөттүргөн. Ал эми үйдүн чатырына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби дарбазасына желеги түшүрүлгөн. Мындай өзгөчө жасалгалоо мекенге болгон сый урматты жана патриоттук духту чагылдырат. Колдонуучулар видеонун астына мындай чебер адамга таазим, мекени сүйгөн адам экен, көпчүлүккө үлгү болсун деп мактоо сөздөрүн жазып жатышат. Үй ээсине аны кооздогон чеберге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мекенчилдик демилгелер арбын болсун. Миллиондук махыр. Келиндин сураган махры талкуу жаратты. Социалдык тармактарда казак келинин талабы кызуу талкууланууда. Келин махырга 1 килограмм алтын сураган, шарият боюнча күйөөсүнүн белеги. Бул интернетте талкуу жаратты. Аялдын баркын алтын менен өлчөп болбойт, бирок бул өтө эле көп эмеспи деген колдонуучулар болгон. Ошол эле учурда махыр аялдын укугу дегендер да болду. Алып бере аласыз ба? Нике кыйган имам келинден махырга эмне сурайсың деген, колуктуу 1000 грамм алтын сураган. Бул соц тармактын колдонуучуларын эки жээкке бөлүп, айрымдар кыз махырга эмне сураса да укуктуу дешсе, кээ бирлери аша чапкандык дешүүдө. Казакстанда алтындын 1 граммы 10 миңден 30 миң теңгеге чейин сатылат. Баалар алтындын белгилерине жараша болот. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Комментарийге бөлүшө кетиңиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 миң сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 миң дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам кайтсын барыңыздарга. Алло. Подземный. Это что ли не нельзя? Уступи дорогу, есть сейчас. Кирюга, ты солдат? Ставить автомашину запрещено. Бул ступенька. Бул ступенька вверх. Бул жол белги немелерге коюлат. Чоң автоунаалардын жээктерине. Ушундай от жанып турган унааларга кирүүгө тыюу салынат. Эскертүүчү белги алдыда кыргызча айтып берсек болот да, көтөрүлүш. Бул аялдык. Приближение Бля. Машина. Круговой разворот.